Кече көргөндөй бүт Кыргызстан боюнча шайлоолор болду, президенттикке шайлоолор болду, абдан таза болду деп айтып атышат. Ошо жерлердеги биздин байкоочулар, массалык маалымат каражаттары, эл аралык байкоочулар шайлоолор абдан таза, жакшы өттү деп атышат. Кичине болгон чыгар, бираз 10-20 голостон там ыз чуз болгон чыгар. Апайсы адатынча долууланып, догурунушуп, биз деген азыр массовый митинг өткөзөбүз деп, массовый митинг көрдүк, кече форум жанына 400 киши келди болгону, 400 киши келди. Алар ойлогон бир 40 миң киши келип берсе, биз баштап кетебиз, ыз чуун деп аткан. Анан көрдүңөр, 400 киши келди, анан ал жок, слабый экенин көрдү, поддержкасы жок экенин көрдү, тарап кетти. Лажа болуп митинг жабышты ошо менен. Анан мен кыргызча жанагы сөзүмдү кайталап айтсам, кыргызча особенно кыргызча кестерге тиешелүү. Эл сөзү, учур, Атамбаевдин кестери. Ачык саясат, ушу Атамбаевди көсөмөлдөгөн Атамбаевдин подготовленный кестери менден коркконунан мага жала жаап, проценти низкий тигибу деп жазганын токтотушсун. Болбосо мен Атамбаевдин түбүнө жетем. Бир кезде Текебаевдин түбүнө жеткен сыяктуу. Текебаевдин билесиңер, ыплас садамазохист жоругун кармап алып мен. Интернетке жайгаштырып, анын саясий карьерасын сындырган Текебаевдин. Атамбаев, тебе тоже это участь ждет. Смотри у меня. Билем мен сени кыргызча жазган орус кыз Урская менен эмне отурууң билебиз. Кина журналисттер таратасыз компактиңиз. Сен кайсы бир жипиң уламаламашып, 2 жипиң 0001 25-26 барып, тиги орус кызды салып кеткениң катымыраңды тиги Турцияга жиберип коюп. Так что мен менен катмашамды ойло. Унутуп калдың, 4 жыл муну кыйкырып, чачың жулуп. Мына Акматбаев менен Мотоев граждандык согуш шарасыз калды. Окуй өлгөнү калдык. Карабыл деп чачың жулганын унутуп калдыңбы? Так что мен деген абдан олуттуу, коркунучтуу душманмын. Сындырып коем заматта. Если ты меня не опередишь штуку. И всем это касается, вот здесь сидишь. Смешно. Я знаю, вот журналистка в основном, вы как Токолу, на второй женой становитесь, третьей женой. Сейчас поименовать, сейчас стыдно вам будет. Кто, у какой у богача вторая, третья жена. Вот так же сломаю вас. Так что со мной будьте осторожны. Это предупреждение. Соломейку я знаю, какой Токол работает, КТР. Все знают, фамилию я не буду называть. Так что, как ломаю вот эту политику, вас тоже сломаю. Так что будьте со мной осторожны. Прекращайте выставлять меня как шута там. Я очень серьезный, опасный противник и соперник и политик. Вот это учтите. Ну, не знаю, сколько процентов дадут, это нереально. Сколько процентов? Если мало процентов дадут, нереально это. В общем, я все. Рахмат. Мен болжомолунда мен ашым керек болчу. Российский недавно сайттар мен твердо 3-чү место деп аткан. Мен 3-чү место алышым керек. Башкасын билбейм. Бүт ошо. Рахмат. Все. Айттым болду. Кандай? Кийинки кадамдарым монтип эле мен серьезный соперник экенин билбей эле жак-жакта ылжактай берсеңер бирди көрсөтөм эмес. Анан көрөсүңөр. Журналистлерди тапкылайм, политиктерди тапкылайм.